кубогунан соң футбол боюнча улуттук курама команда биринчи жолу оюн талаасында Палестина мамлекетинин оюнчулары менен жолугушту. Достук матчта эсеп 2-2 саны менен тең болуп аяктады. Эсепти жарым коргоочу Турсунали Рустамов ачса, экинчисин каршылаштардын дарбазасына Дордой клубунун чабуулчусу Бекжан Сагынбаев топту киргизди. Дагы бир чабуулчусу Мирлан Мурзаев Палестина менен болгон оюндан кийинки пикирин айтты. Көпчүлүк күйөрмандар футболчунун голун күтүп жатышкан. Анткени анда бир эмес бир нече мүмкүнчүлүк болгон эле. Эртең менен туруп Инстаграмда сен аракет кылган жоксуң, сен ойногон жоксуң деген сөздөр көп болду. Эми билбейм, ал ким өз кандай айтсам мнениясын айтып, любой эле киши өз мнениясын айтат да. Мен деле кошулам, эми өзүм моменттеримди киргизе албай калдым, бирок кандай айтсам, бирок аракет кылдым. Ар бир оюнга чыгып, гол киргизсем деп, командама жардам берем деп, пас берем деп, ошо ой менен чыгабыз. Палестина өлкөсүнүн оюнчулары менен буга чейин дагы ойноп келген курама команда бир жолкусун утуп дагы жетишкен болчу. Ал эми бул ирет көпчүлүк күткөн голду киргизе албай калган Мурзаев менин күнүм болбой калды окшойт деген жообун айтат. Кечээки оюнда кичине кандай айтсам, өзүмдүн аракеттерим, өзүмдүн моменттеримди киргизе албай калдым. Анан кандай айтсам, кол менен да ойноп командамды кичине кандай айтсам, мындай подводить этип 2-2 ойноп койдук да. Кеченки оюнда бизде көп шанс болчу. Көп моменттер болуп, ошон үчүн киргизе албай калдык. Менде көп момент болду. Эми кечээки күн менин күнүм эмес окшойт. Мирлан Мурзаев Дордой клубунун чабуулчусу. Карьерасын аталган клубтан баштаган. 2009-жылдан бери улуттук курама команданын курамында ойноп келет. Москванын Локомотив жана Туркиянын бир нече клубтарында 5 жыл ойногон. 2019-жылдын башынан баштап Дордой клубуна кайра келген. Турцияда лигам бүттү. Биз аякта кандай айтсам, досрочный чемпион болуп, бияка келип өз клубума ойноп, Аскар Маткабулович Салымбеков өзү эле чакырышкан Кубок АФК ойноп, чемпионат ойнойбуз деп. Палестина менен болгон соңку матчтан кийин эс алып кетирген каталардын үстүнөн анализ жүргүзүп, кайрадан оюн талаасына чыгам деген футболчу ата-энемдин үйүнөн өткөн эң мыкты эс алуучу жай жок дейт. Карабалтага барам, ата-энем жанында. Башка жака деле кандай айтсам, баргым деле келбейт. Эми үйдө билесиз да, жакшы да. Ата-энем жанында. Карманыбыздын ата-энеси жана жакындары анын бир дагы оюнун өткөрүшпөйт. Сыналгыдан эмес, ар дайым стадиондон көрүп колдоо көрсөтүп турушат. Акмарал Аипова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.